Бул арада Кыргызстанда кыз ала качууга каршы мыйзам иштеп жатканына карабай кыз урдоолордун саны азая элек. Бул тууралуу аялдардын эркин никеге туруу укугу аттуу аймактык форумда Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алтыбаева билдирди. Анын белгилешинче 2013-жылга чейин ала качуулар 10 эсеге азайган. Мыйзамдын күчүн жарандар сезе баштаган, бирок андан кийин жүргүзүлгөн мониторинг 2-3% өскөндүгүн көрсөткөн. Мунун себеби муундун алмашуусу менен байланыштуу, дейт депутат Айым. Ошондой эле аталган форумда кыз ала качуу боюнча жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгын сунуштамаларын эске алуу менен кыз ала качууга бөгөт коюу боюнча иш-аракеттердин планы каралды. Ага ылайык гендердик теңчиликке жетүү ала качууну кылмыш экендигин коомчулукка толук жеткирүү үчүн атайын медиа каражаттар менен тыгыз кызматташтык жүргүзүлөт. Ала качууга каршы даярдалган атайын роликтер айыл аймактарда мектеп окуучулары үчүн түшүндүрүү иштери, жогорку окуу жайларда дискуссиялар уюштурулат. Бул тема бүгүнкү биздин талкууда 11 каналынын түз эфиринде аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин төрайымы Бакен Досалиева менен маектешкенин турабыз. Бакен айым, саламатсызбы? Саламатсыздар. Алгач эле суроом, Кыргызстанда ала качууга каршы мыйзам иштеп жатса да, кыз урдоолор 10%га гана азайыптыр. Коомдо калыптанып калган адаттан толугу менен арылууга болобу? Сиздер жүргүзгөн ала качуу боюнча мониторингдин жыйынтыгы эмнени көрсөтүп жатат? Бул мониторингдин жыйынтыгы боюнча элде 155 статья жөнүндө кеңири маалымат бар, бирок кийин дагы ошол 155 кылмыш жаза кодексинин 155 беренесин артка кайрды. Бул нерсе уже жок деген дагы элде терс маалыматтар тарап кеткен, бирок дагы кеңири маалымат жүргүзүш керек. Жана токтобой атканын себеби арыз түшпөй ошол ички иштер бөлүмдөрүнө кылмыш жаза кодекси иштебей жатканын себеби үчүн токтобой жатат. Андан башка мониторингдин көрсөткүчү боюнча көбүнчөсү ошол элдер муну салт катары эсептешет экен. Кыргызда мындай макала бар: кыз урдоо салт эмес, кыргыздар түркөй калк эмес деген. Кыргыздар эч качан кызын андай жаман нерсеге кыйбаган, кыргыз кызын сыйлап келген. Бул салт эмес, бул экономикалык абалдан келип чыккан көрүнүш. Эми кыргыздар мындан ары бул негизи мамлекеттик органдар, жарандык коомдун өкүлдөрү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өкүлчүлүктөр дагы ошол жаатта иш жүргүзөт. Бүгүн ошол боюнча чоң форум, региондук форум болуп өттү. Ал форум болсо Кыргызстанда аялдардын өз эрки менен турмуш куруу укугунун ишке ашырылышы деген темада болду. Мында болсо бүт региондон ошо прокуратуралары, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, обул администрациянын жана райондук администрациянын өкүлдөрү келип катышты. Эми ушул дагы ушундай суроо: жаш улуу кишилердин, жаш кыздарды ала качып, экинчи, үчүнчү аял катары жашап жаткандар да кездешет экен биздин коомдо. Улуу муундун мындай аракеттерин чектөөгө болобу негизи? Чындыгында бул маселе эмне үчүн көтөрүлдү? Ошол эң биринчи ошо сиз айткан биринчи, экинчи үй бүлөсүн таштап жаш кыздарды ала качып кайра турмуш куруп жаткан кыздар, адамдар көбөйүп кеткендигинен, жана кыздарды кыянатчылык менен мындай акыл эси кемирээк же оорулуу балдарга ала качып берип жаткан ар түрдүү көрүнүштөр көбөйүп кеткен. Ошол кыянатчылык менен урдоо, ошон үчүн ушул маселе көтөрүлүп чыккан. Эми бул экинчи, үчүнчү аял боюнча алуу боюнча бизде закондо жок, мыйзам менен каралбаган. Мунун бардыгы тең терс жана мындай жашыруун түрдөгү көрүнүштөр да. Кылмыш ишке туура келет экен. Туура келет.
Айтып кетсеңиз, Кыргызстандын кайсы аймагында ала качуу салт катары кармангандар басымдуулук кылат экен? Сурайын дегеним, кайсы облустарда кыздырдоо көбүрөөк же салыштырмалуу азыраак, мунун себеби кандай түшүнсөк? 15-16 жылдын ошол ички иштер бөлүмүнүн стат көрүнүштөрү маалыматтары боюнча негизи кыздырдоо бул Талас областында, Чүй областында көбүрөөк кездешет. Ал эми 17-жылы мынакей 1-кварталдын маалыматы боюнча Таласта бир дагы кыздырдоо жок. Ошол Чүй областындагы көрсөткүч көбүрөөк болуп турат. Бүгүнкү ошо форумдагы берген ошол областтык өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрдүн берген маалыматы боюнча ошол Чүй областында көбүрөөк азырынча. Демек, Чүй облусунда көбүрөөк катталган экен да. Анда маегиңизге рахмат айтам. Аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин төрайымы Бакен Досалиева менен баарлаштык. Ишиңизге ийгилик.